Азыр мен мынакей аэропортто турам. Мен өзүм үчүн өтө жооптуу, терең ойлонуу менен чечим кабыл алдым. Азыр мына түнү менен менин штабтан мени колдогон адамдар, жетекчилерим мага телефон чалып атат. Бүгүнкү күндө биздин мени тозу боюнча тынчтык майрам митингинде чоң провокациялар үчүнчү күчтөн дайындалып жатат деп. Мен үчүн Кыргызстандагы тынчтык, биримдик бул жөн эле сөз эмес. Ошонун негизинде мен 1,5 жыл мынакей сыртта жүрдүм. Ошон үчүн мен кыйын да болсо чечим кабыл алдым. Мен үчүн силердин ар бирөөңөрдүн жашооңар менин саясий упай топтоо эмес, ар бирөө жашооңар мен үчүн өтө кымбат, урматтуу кыргызстандыктарым. Ушунун негизинде үчүнчү күчтөргө мени колдогон, мага күч кубат берген эң чоң менин күчүм бул силерсиңер. Мен силерди бирөөгө курал жарак болууну каалабай турам. Бүгүнкү мени колдоо тынчтык митингге чыгууну мен токтотууну суранам. Кыргызстаныбызга тынчтык керек. Кыргызстаныбызга биримдик керек. Кээ бирөөңүздөрдүн ишенимиңиздерди аткара албасам, үмүтүңүздөрдү аткара албасам, мен кечирим сурайм. Убакыт өткөндө мен ойлойм, тарых өзү баа берет деп туруп. Мен дагы да болсо өзүмүн кадам менен белгилеп кетким келет. Мен үчүн Кыргызстаныман, кыргыз элимен, жеримен, мамлекетимен чоң байлык жок. Бул байлык биримдик, ынтымак, Кыргызстаныбызды өнүктүрүү. Ошонун негизинен, урматтуу элим, сиздер дайыма мени колдоп жүргөнсүздөр, колдогонсуздар. Бир эле мен эмес, ушу штабта иштеген менин бир туугандарым, балдарым баардыгы Кудай буйрса Кыргызстаныбызга кызмат кылат. Мен силерге өмүр өткөнчө ыраазымын. Менин негизги максатым бул тынч Кыргызстанга кайтып келүү. Ар бирөөңөр менен жолугуп, жүз көрүшүп, ой алмашып, кучакташып отурганды каалап турам мен. Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн сиздерден суранам. Бүгүнкү отурган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буйрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буйрса мен жакынкы күндөрү, Кудай кааласа, мен сөзсүз түрдө келем. Чоң рахмат. Чоң рахмат.